11 жаштагы кызды чоң таш басып калган. Окуя 29-мартта Бишкек-Ош унаа жолунда болгон. Трассадан Mercedes-Benz Sprinter унаасы өтүп баратканда тоодон чоң таш кулап, артында отурган 11 жаштагы кызды басып калган. Жол милициясы ал кырсык болгон жерден көз жумганын билдирди. Өзбекстанда мечитте жарылуу болду. Бул тууралуу Nexta Live Telegram каналы билдирүү таратты. Алардын маалыматына караганда, газ аба аралашмасында жарылуу пайда болуп, 6 адам жабыркаган. Окуя Андижан шаарында болгон. Саламатсыздарбы? Мен ушу президентке кайрылуу жасайын дедим эле. Мен ФЧКда хирургия реанимация отделениясында иштейм, младший персонал болуп. Биз бүгүн айлык алдык. Бул айлыкты биз 1 ай күтөбүз, тытымы иштейбиз. Медсестралар, младший персонал болуп. Биздин айлык эмнегедир аябай аз чыкты да. Азыркы заманда бүт кымбаттап атат. Свет, суу, газ, жол кире, продукты. Ушул 15.721 сомду каягына жеткизип төлөрүн билбейм да. Ушул президентке кайрылып аттым элем да. Же кредиттөгөнбү, же семьямды багамбы. Президент айтып айлык көтөрүлдү деп. Жок, биздики көтөрүлгөн жок. Биздики бара медсестра менен санитаркалардын айлыктары түшүп атат да, ылдый кылып атат. Биз ушул айлыкка кандай 1 ай кантип жан сактайбыз да? Президентке кайрылып атам менчи. Ушу биздин айлыкты караштырып берип койсоң жакшы болот эле. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, период паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда бир базасын текшерип беришет. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Жакында Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы жылуу чек аралар такталып, чийлип карталар баары мыйзамдуу өткөн абдан жакшы болду. Шарияттан алып караганда да абдан жакшы болду. Мисалы, шариятта айтылган хадистер бар. Мусулманга курал көтөрсө, өкөтөң тозоктоо деген. Эмне үчүн андай деп сурашканда сахабалар, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбардан. Ладно, түшүнөбүз деги ат өлтүргөндү, биринчи согуш баштаганды курал көтөрдү. Экинчиси десе, аты өлтүрүлгөн үчүн десе, анын да ниети ошол болгон дейт, өлтүрөм деген ниет болгон. Өкөтөң тозоктоо деген да. Андыктан ошентип кылыша бербей, шарияттан алып караганда сунни тажик кошуналары менен биз да сунни кыргыздарбыз, сунни кыргыздарбыз. Алар сунни тажиктер. Кыргызбай чечип алгансы абдан жакшы болду. Көрдүк. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 төрөлгөнмүн. Түкөстүнө ломкүст оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 000, 50 000 деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал.
Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суу сумдугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Эми банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Айылга айыл алмашты. Жайлоого жайлоо алмашты окшойт. Жыйынтыгында биз 1000 квадрат чарчы квадрат метр километр утуп чыктык. То есть биздики уже азыр 200 000 квадрат километр кыргызстан болуп калды. Бакыйга бакпады. Ал эми мындай чылуу маселелерди тиги илгерки империалисттер наркотик дорлордо киришип койгон. Ошол тиги батыш империалисттери кимдер экенин билесиңер. Ошол эле тиги Евросоюз, ошол эле тиги Америка тарап. Эмне үчүн Евросоюздун өзүндө мамлекеттердин граница жок? Мисалы биз карталардан видеодон көрүп атабыз. Мисалы Бельгия менен Голландиянын ортосунда мындай эле бир каскалап койгон, каскалап. Мына жагында Нидерланды да стоит, мына жагында Бельгия да стоит. Бирине бири жойлоп өтө беришет. Эмнеге? Эч кандай кыргыз жок эле. Көрдүңөрбү, алар деген ошо биздин ислам калыптан абдан туя бешкен, көрө бешкен, андыктан ислам калыптан өздөрүн ала башкан, айтпаса да ала башкан. Ошол үчүн бири-бирине жылмайып күлүп учурашат дайыма, тааныган тааныбаган деле. Бул исламдын сүннөтү. Так убактысына келет, минутана минуту. 5:07 деди, 5:07 кешет. Мисалы немистер тактык деп атпайбыз, бул немис тактык эмес, бул деген сүннөтү тактык, исламда айтылган бул. Минутана минуту. Бул просто өздөрүнө алган. Тазалык дайыма жуунуп жүргөн, дайыма тазалык жуунуп жүргөн. Бул да исламдын сүннөтү. Баарын өздөрүнө ачкандагы анан ошо өздөрүнүн мусулмандык эмес адаттарды, өздөрүнүн мусулманский эмес адаттарды бизге төңкөп коюшкан. Одар сашканда ошо Борбор Азия мусулмандар. Ошон үчүн биз бири-бирибиз менен кырылышып, болор болбосо границалар үчүн атышып, талашып, чыркашып, улутчу бөлүнүп, улутка да бөлүнбөш керек. Көрдүңөр, Евросоюз эмнеге улут бөлүнөт? Аташы эле алар улуттар. Мисалы немистер, француздар, англичандар аташы эле. А бирок Евросоюз болуп чыкпайбы? Бир аралашып жүрүшпөйбү, Шенгенский виз болуп. А көрдүңөр, ошо то есть мусулман адаттарын өздөрүнө ала башкан, мусулман солдаттарды бизге төңкөп салышкан. И границаларды тип коюшкан монда. Кайсы болсо түшүнбөй эле кырылышып атабыз. Болбойт. Антан сүннөткө келгенибиз жакшы болду. Жакшы чечилген жакшы болду границалар. Андыктан ошол тиги мен муну ошон үчүн айтайын деген, андан кийин эле ошол убакта деле болду, тиги Өзбекстан менен граница чектеп атканда, тактап атканда. Тиги казактар менен Каркан тактап атканда болду, ушу оппозиция бизде. Яна могу өзгөчө Тажикстан боюнча да аябай катуу оппозиция болду. Мисалы тиги кемпирабатчылар деген түрмөгө отуруп чыгыш тиги жылдан. Эмне Аллах таза, эмне Аллах. Алардын баары ошо кемпирабатчылар баары өлөт. Мен да өлөм. Эртең күнү сурап коет, Алла Таала сурайт. Эмне сен улутчусуңбу? Улутчусуң, өзү мусулманга деп туруп, тозокко түшүрүр мүмкүн булар. Толку жок калып эле. Түрмөгө отуруп чыкты 2 жылдан, кемпирабатчылар. Өзөк террор болуп койду. Ну и берип коюптур, ана берип койсо алды да. Кыргызстанда алды да, туурабы? Жөнүмө деп берип койгон жок да. Ошондой эле Каркан боюнча ыз чыггандар болгон. Мына казактар деле суннит мусулмандар. Суннит мусулмандар туурабы? Бир боорусунда. Эми болсо тажик сунниттер менен ынтымакта бешип алдык акыргана мына акырга. Опять кайра чыгыш жанагы Дастан Айжигитов деген Дастан Айжигитов ошол деген депутат. Бүгүн эмесин алып коюптур го. Какой-то bir кылмыш үчүн. Жаш баланы сабаган үчүн. Жөндөн ал ырып басып кетти. Канша Мамокулга алып кетти, жөндөн кашып жасай берип, аргайсын жасай берип. Эмнеге? Анткени булар имандын асты слабыйлыгында иман. Же ошо сүннөттү, шариятты жакшы түшүнбөгөнү. Түшүнүп атасың, ушул акыбалда өлүп кетсеңер, тозокко түшүшүңөр мүмкүн да.
Антон акыйданы, иманды оңдоп, мусулмандарга как боордош катары карап, бир боорго катары карап. Бөлүнбөгүлө эч качан. Улутка бөлүнбөгүлө. Болду, мусулманмын дедиби? Болду. Ал сен бир бооруң. Ошону айтайын дедим. Андыктан бул болсо ошол мунун баары эле оңой жол менен келген жок. Акырын айтарым. Биздин высшее руководство странынын көсөмдү көрөбөшү менен болду. Садыр Жапаров башында карап турду, баарын контролдоп. Исполнители Камчы Кыдыршаев Ташиев болду. Башында жүрдү, ошо рабочий группанын баарын иштетип, министрдин башында жүрүп, ошол баары жакшы өттү. Мындан ары бизде өкмөттө бакубаттык болсун, тынчтык болсун, процветание болсун, экономикабыз ошо гүлдөп, ошол кошмо мусулмандар менен, сен мусулман мамлекеттер турабыз, курчашып баары. Биз менен ошо алыш бериш өнүгүп, жакшы өнүккөн, гүлдөгөн мамлекеттерден бололу жана акырет төлөйлү. Мына бүгүн жер титирedi түн ичинде Бишкекте. Баары кудайлап, аллахтап жүгүрүп качты. Ушундай да гана ойлобой, жосу азыр орозо болуп атат мына Рамазан. Ошо кезде эле Аллах батырбайды, Аллах деп, ушундай эле бир ай Аллах деп калган күндөрү унутуп калбай, күндө 5 маал намаз окуп жүрсөк, 5 маал намаз окуп жүрсөк эле. Алла Тааланын күнүнө 5 маал эстеген болобуз. Ошол пока айтарым.